Passat машинасы келді. Бұл машинаның проблемасы. Машинада короткое замыкание на массу. Первый, второй, третий, четвертый цилиндр деп шығады ошибкасы. Плюс датчик распредвал. Айтор, бұны біз датчик распредвалды, катушкаларды, коленвалды, бардығын прозвонка қылдық. Зымдары бүтін. Анан уже пропуск деп көрсеткендер бардығын қарадық. Форсункалар тура эмес иштеп жүргөн. Форсункалар дайыма сливать этип, айтор аркылуу маселе жарата берген. Андан кийин жаңы форсунка койдук. Бул машина өтө эмне болуп өчкөн. Машина жүрүп баратып өчүп калган. Проблемасы компьютеринде чыкты. Проблема мына өзүнүн компьютери. Азыр биз проверканы жаңы компьютер салып бензин кылып жүргүздүк. Мына жерде көрүнөт экен мына платада суу түшкөн, платада драйверге дорожкалары үзүлүп калган. Муну восстановление кылса болот, бирок көпкө барбайт да. Себеби мына суу түшкөн нерсе дорожканы жеп салат дагы. Убакыт өткөн сайын баягы дальше ошонун баары чирип кете берет. Кандайдыр убакыттан кийин дагы ушул проблема көрсөтүшү мүмкүн. Негизи туугандар, бул жерден кандай суу кирет деп мен дагы таң калып атам. Негизи буларга суу кирбейт болчу мындай машиналарга. Ушундай суучу да болот экен. Машинада туюк болбосо, полный закрытый, башка жагына суу кирбеген. Кандайдыр бир нерселер менен ошого суу кирбейт. Күндүшүн ашып болуп калса, прозвонкалар бүтүн чыгаса, компьютер болот. Кимге ушуну ему оф кылыш керек болсо, бизге калсаңар болот. Ему оф кылабыз. Компьютер ремонт, айтор. Любой маселесинде кайрылабыз.